Биздин да бүгүнкү эфирибиз толугу менен берекеге ээ болсун деп өзгөчө конокторду чакырдык. Бүгүнкү студиябызда Канатбек Бешибаев Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын чопону көркөм жасалгалоо бөлүмүнүн окутуучусу. Дал эле ушул бөлүмүндө окуган Зарина Сайфидин кызы 3-курсунун студенти. Кош келиңиздер, кутмантаңыздар менен. Биздин телекөрүүчүлөр дароо эле байкады болуш керек. Сиздер бекер келбей эле, албетте өзүңүздөр менен чогуу жасалгалооңуздарды алып келиптирсиздер. Менин оюмча дароо эле сиздер кирип келгендей эле студиябыз өзгөчө бир атмосферага ээ болду. Сиздерге ыраазычылык жана биздин телекөрүүчүлөр менен толугу менен таанышып алуу үчүн өзүңүздөр тууралуу кыскача маалымат берип кетиңиздерчи. Мен Бешибаев Канатбек Мырзаканович окууну 90-жылдар бүтүргөндөн кийин Бишкекке келип, Сүймөк Чокморов атындагы училищега, окуу жайга тапшырып, ошол жактан ал убакта жанагы көркөм керамика бөлүмүнө тапшырганда, ал жактан 3 жыл окуп бүтүп, андан кийин Академия художеств, биз өзүбүздөгү эле Тургунбай Сартыков атындагы ошол жакты 5 жыл окуп, ал жакты бүтүрүп, андан кийин азыркы убакта жанагы Чуйков атындагы көркөм сүрөт, Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайында иштейм да. Ал жакта иштегенине 21 жыл болду. Айта кетиңизчи, 90-жылдарда тапшырдым дедиңиз бул багытта. Чындыгында эле дал ушул чыгармачылыктарда жасалгалоорду жасагым келет деген үмүт менен кирдиңизби же болбосо эмнегедир менин оюм боюнча ушу көпчүлүк 90-жылдардагы биздин адамдарыбыз айта кетишет, ал кезде ырчы болуу же ушул маданияттын кызматкери болуу аябай кыялдарда көп болчу. Анан көпчүлүк инсандар эмнегедир ушул багытта иштегим келет деп, сиз болсо өзгөчө бир ушундай кызматка ээ болуптурсуз. Айта кетиңизчи, дароо эле ушул билимге ээ болом деп өзүңүз үмүттөнүңүзбү? Чынын айтканда мен окуп жүргөндө сүрөт тартчумун. Анан баары эле айткычы, сен сүрөтчү болосуң деп. Сүрөтчү кандай? Сүрөтчү жанагындай май боек менен тартып эле деп. Анан мен оюм боюнча чынын айтканда ошентип келген болчумун. Кыргыз эмеге Бишкекке келип эле анан карап, кайсыл бөлүмдөрдү карап келип, анан ошо жанагы карапка бөлүмү жагып калды. Анан ушул бөлүмгө тапшырып өтүп эле анан ушул кесипти аркалап калдым. Анткени ал убакта кандайдыр бир мен телевизордон көргөн эле жанагы биринчи кызык болчу да, жанагы карапаны айлантып, чимирип айлантып жасап аткан ошолорду көрүп, анан ошондо көрүп таң калып, анан ошо кызыгып калдым да. Ошо азыркы кезге чейин ушул кесипти аркалап келатам. Мен да таң калып отурам, анткени мен 100% билем, бул деген аябай көп эмгекти талап кылат. Учурда биз көрүп жаткан өзгөчө ушул жасалгалоордун ар бир ушул тешигине дагы өзгөчө бир мындайча айтканда мен оюмча билим керек. Сиз айткандай билимдүүмүн деп, жана андан тышкары дагы аябай көп убакытты талап кылат. Жана сиз дагы учурда айтып кеткендей эле окутуучу катары дагы иштеп жатасыз. Сиздин да окуучуңуздар бар экен. Зарина айым, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз өз убактыңызды бөлүп бизге келип кеткениңиздерге. Айтып кетиңизчи, сиз дагы ушул кесипти толугу менен аркалайм деген ойлор менен тапшырдыңызбы? Мен бул жака тапшырып атканда эң биринчи текстиль бөлүмүнө тапшырам деп ойлогом. Бирок ошол ар кайсы факультеттин өзүнүн ар биринин өзгөчөлүктөрү болот. Анан көрүп именно ошо керамикага кызыгып калдым. Негедир билбейм, башка факультеттерге мындай ой болгон жок тапшырам деген. Керамиканы сунушташты, тапшырып көр деп, сен ошол жакка ылайыктуу экенсиң деп. Анан ошо керамиканы тандадым. Окуучулар учурда көп элеби? Жана Кыргызстанда да ошо керамика, ошо чопо менен иштөө боюнча деңгээли канчалык, жана дейли бул кесипти аркалоо канчалык актуалдуу болуп жатат? Азыр мындай болот да. Мен дагы мектепте кружоктон сабак берип калдым да, жана 24-мектепте мектепте. Анан балдардын да карап көрсөң, көбүнчө шыктары 1-класстан 5-6 класска чейин өтө эме болот экен да, шыгы болот экен. Алар кызыгып ушу эмелергечи, мындай жана бирнекелерди мелкий моторика деп коет го, ошолорду аябай иштегенге жакшы экен да. Анан кийинчерээк
кичине алар жанагы чоңойгон сайын ошо башкаларга кызыгып только бир аз эле калат экен да кызыккандарчы. Анан азыр кызыккандардан биринчи болот, жанагындай көбүнчө жашы өтүп калгандар болот. Мисалы үчүн 30 жаштагылар, ойлонуп отурчу кесип болгондон кийин. Анан айтады, бул жерден мындайча айтканда аябай кандай десем өтө кызыккандар калат. Анан так. Учурда бул учурда азыр кызыккандар көп эле. Кызыккандар көп эле. Учурда азыр мисалы үчүн жанагы социалдык эмелер жанагы сетте иштеп мындай Instagram ошондойлор да жанагы мисалы үчүн жанагы гончарное искусство жанагы айлантып чимитип жасоочу ошол бул керамиканын бир гана эмес жанагы калыбы калып жасаш керек. Ошол эле бир гана түрү да. Ошол себептен аябай кызыгуулар көп болот да. Мисалы үчүн мага дагы телефон чалып атышат да. Жакшы. Жана сиздер өзүңүздөр менен чогуу барганда жасалгыңыздарды ала келиптирсиздер. Бул тууралуу дагы айтып бериңиздерчи. Зарина дагы жасаган бул жакта дагы өзгөчө материалдар барбы? Кантип булар жасалып калды? Бул жерде мен окуучуларымдыкы. Мисалы үчүн Зарина 3-чү курста, мен аябай абдан зээндүү окуучу. Мындайча айтканда группада лидер. Көбүнчө Заринанын жумуштарын алып келдик. Зарина, өзүң айтып коесуңбу? Айтып бериңиз. Эң биринчи бул 1-чи курста жасалган жумушум бул. 1-чи курстагы. Бул болсо 2-чи курста жасалган. Жана бул 3-чү курстагы жасалган жумушум. Бул акча чогултат турчу, копилка деп койсок болот орусча. Мындайча айтканда кичинекей жасалууларды байкап отурабыз. Кичинекей ушундай нерселерди жасоо кыйынраакпы же чоңдорду, ушу зорлорду жасаган оорбу? Эми мындай да, эмне себептен биз кичинекей демти байкап көрсөбүз акырындап келип чоңоюп кетип атпайбы? Биринчи башында кичинекейден баштайбыз да. Окуучуларга акырындап үйрөтүп, мисалы үчүн кантип боор сыртына андай эме кылыш керек, кооздош керек, ошолорду акырындап мындай плиткага жасап эмтебиз да. Анан барып жана акырындап кантип калып кылыш керек, жана айлантып жасаш керек, ошол кичинекей бул жерден баштап акырындап отурабыз да. Анан 1-чи курста ушундай жумуштар, анан бул жерден эмени Заринанын жасаган бул жанагы чор, ышкырык деп коечу. Бул дагы Айбайсон экен. Бул жерде бул мындайча айтканда авторский жумушта. Бул Зарина мисалы үчүн Тукан деген канаттууну алган болчу. Аны биринчи сүрөткө тартты, түшүрүп, анан мындай жанагындай бизде композиция деп коет да. Аны кичине эме мисалы үчүн натуральный жасаш керек, мындай өзгөртүш керек да, адамга ылайыктуу жасаш керек да. Ошонун баарын живине мындай жеткире, бүт баарын тартып, бүт баары даяр болгондон кийин жанагы проектин жасагандан кийин аны бул эмеге материалга өтөт да, булчу. Буга чейин биз алдыда биздин конокторубуз алып келген жасалуулар тууралуу талкуулап жатканбыз. Жана ушул жарыкча аябай кызыктырып жатат, өзгөчө бир стилге жарыкчаны алып келиптирсиздер. Ким жасады, кантип жасады, канча убакыт талап кылды? Буну мен окуучум жасаган, Жанчарбек деген. Бул дагы бул жанагы бир эме тема берип атканда, бир жанагы өсүмдүктөр темасын эмес ошол экөө ал стилизовать этип, жана өсүм көрүнүп байкасаңыз эле жалбырактар өтөт да. Эки эметкен ошол композицияны ошондой болуп жасады. Заринаныкы да бар, бирок аныкы башкача, бул жанагы илинип турат да. Илинип турат, иллюстрация. Бул бул мисалы үчүн мындай жасаш жумуштун башынан аягына чейин мынчалык көлөмдөгү жумуштуку 2,5 жумадай кетет да. 2,5 жумадай. Бул жерден дагы мисалы үчүн жазап, бир аз тоорсутуп, анан буларды кезип, көзөнөп, булардычы, анан сыртын кооздоп, анан бир sıra
кургатып, анан жанагы мешке салып, күйгүзгөндө биринчи эме бөлүнөт. Биринчи күйгүзгөнү 800 градуста, 800 градуста жанагындай ичиндеги суулар, жанагы нымдуулук чыгып кетет. Анан жанагындай ар кандай органический эмелер болсо күйүп чыгып кетет да. Андан кийин кургаш үчүн десек болот экен. Кургап, анан күйгүзүп 800 градуста күйүп бүткөндөн кийин анан эртеси күнү алып чыгып туруп, буга сыртын жанагындай мондай эме глазур деп коебуз да. Жанагы бул глазур болсо жанагы айнекти майдылап, жанагы ундай кылып майдылап туруп, анан электен өткөрүп, анан суу кошуп туруп, анан бул сыртына чачабыз да. Чачып туруп, аны кайра 960 градуска чейин эме күйгүзүш керек да. Ошол убакта айнек ээрип туруп, анан жанагынтип ээрип сыртын каптап калат да. Мисалы үчүн могу жалтырап турбайбы? Могу ошол эме да, глазур да сыртычы. Аябай көп этаптары бар экен. Менин оюмча жөн гана ушул чопон менен иштеп туруп, анан краска менен алып туруп боеп коет деп ойлочумун. Буга чейин эмнегедир. Бул эмеси, булардын да боёктор да өзгөчө да. Булардын боёктору жанагы чопого жанагындай пигменттер коет. Ар кандай ошол пигменттерди кошуп жасалат да. Кээ бирөөсү ойлошот, мисалы үчүн жанагы көрсөтүп атканда чимирип туруп жасап койсоң, бүттү деп элечи. Или кээ бир эмелер жанагы заказчиктеринде бирөө эме тапшырык берип атканда да ойлошот да, эртең даяр болуп калабы депчи. Анан биз болсо түшүндүрүп беребиз, кандай эме кылыш керек депчи. Азыркы адамдар көбүнчө чыдамы жок да. Мага бир 2-3 күндө эле керек депчи. 1-2 сааттан даярдап бериңиз. Эмесин технологиясын айтып түшүндүрөм да. Жакшылап айтып түшүндүргөндөн информация жеткенден дешет да. Ошолчу. Заказдар тууралуу айтып кеттиңиз, кабыл аласызбы? Эми мен мисалы үчүн сабак берип атканда кичине убакыт азыраак да. Көп заказдардан эметпейм. Балким азыраак эле заказ алганга аракет кылам да. Жакшы, жоңуңузга рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда бизде дагы ондогон суроолорубуз бар. Андан тышкары биздин мастер-классыбыз күтүлүүдө. Жана деги эле кантип ушундай жасалгаларды жасаш керек экен, буга эмне керек, канча убакыт талап калат, биздин эфирибиздин алкагында мунун баарын талкуулап, сөзсүз түрдө практика жаатында дагы сиздерге көргөзүп беребиз. Биз болсо сиздерге убада бергендей эле мастер-классыбызга назар салалы. Учурда бизге эмне жасап бересиздер? Жана деги эле ушул тууралуу талкуулап бериңиздер. Менин оюмча ушу Зарина өзүнчө ушул оюларды, чиймелерди жасайын деп отурат экен. Азыр болсо жанагы башына айтып кеткен жанагы ганчаны бул станок, ошондон жанагы кумара чиймиргенди көрсөтөбүз. Ушу кумара чимирердин алдында мисалы үчүн бул чопону жакшылап ийилип алыш керек да. Ийилип атканда да бул ичинде аба калбаш керек да. Мисалы үчүн аба калып калса, иштеп аткан убакта бул бизге жолтоо болот да. Мен ушул уккан боюнча кандайдыр бир идишти жасап жаткан учурда ушул чопо түшүп калган учурлар дагы болобу? Көп эле болобу андай учурлар? Бул эми мастердин маанайына жараша болуш керек. Бул мастер болсо бир эскиз биринчи тартып, ошол эскизди бекитилгенден кийин ошол боюнча чополордун баарын ылайыктап жасап. Канчалык ушул күчтүү, кандайдыр бир күчтүү талап кылабыз сиз ошо айткандай жууруп жаткан учурдагы азыр ушинтип колуңуз менен басып дагы. Мисалы үчүн башындагы бул борборун табыш кыйын. Мисалы үчүнчү. Борборун табып. Чоңураак жумуштар жасаш кыйыныраак да, мисалы үчүнчү. Учурда биз Зарина, сиз деген бизге оюмаларды чийип бересиз, айтып бериңизчи. Бул техника тууралуу. Проект боюнча биз сервис жасашыбыз керек болчу. Бул бозо сервис деп аталат. Бозо куйганга
Анан темасы Көл тор деп аталат. Жанагы көлдүн аталышы боюнчачы. Көл толкундарын десек толкун болот. сыяктуу. Сиз дагы баштап бизге айтып бере бериңиз, кандай техника менен иштейсиз? Жана чиймелерди ушул канчанчы курсту сиздер үйрөтүп баштайсыздар? Жана деги эле чиймелерди ушинтип өзүңүздөр эч кандай эскизсиз чийүү канчалык оор? Биринчи эскиз чийип алабыз, адегенде эскиз чийип, көрсөтүп, анан кийин ошого жараша проектке түшүрүп алабыз. Проектке түшүрүп алып туруп, анан ошол проектти карап туруп иштейбиз. Жакшы. Учурда Бек мырза, сиз борборун таптырсыз. Ооба, табылды. Эң оор жагы кетти. Эми ичинде мында алып туруп. Өзүңүзгө чоюу десек бул. Бул жерден жанагы ылдый жагында эле 1 сантиметр калтырышыбыз керек, ылдый жагыначы. Таман жагына. Мындайча айтканда, мындай этап менен болуш керек да. Мен ушул сизди байкап отурам да, колуңуз аябай күчтүү экендигин. Ушул эле идишти жасап жаткан учурга канча убакыт кетет? Сиз айткандай эле 2 жума кетеби? Эмесин көлөмүнө жараша болот. Көлөмүнө жараша. Сыртында кандай кооздош керек. Ушу сиз жасап жаткан идишти алсак. Так, буга мындай эсептеп көргөндө ооба. 2 жумада кетет ка. Жана сиз айта кеттиңиз, Канатбек мырза, учурда сиз окутуучу болуп иштеп жаткандыктан заказ алууга мүмкүнчүлүк жок. Балким Зарина, заказдарды аласызбы? Болжол менен ушул идишти канча сомго сатып алса болот, эгерде сыр болбосо? Заказ азырынча жакын адамдарым эле берип атат, өзү мени таанып көрүп жүргөндөр эле досторум. Бирок азырынча мен оюмча азыр эрте деп ойлойм заказ алып иштегенге, анткени азыр эң негизгиси ошо окууну жакшы окуп туруп, терең билип алып туруп, анан кийин ошо бардык нерсени өздөштүрүп алгандан кийин анан уже заказ алып баштасак болот деп ойлойм. Жакшы, Канатбек мырза, өзгөчө бир азыркы учурда материалдарды алып да колдонуп жатасыз. Бул жака кол менен гана эмес, башка ушул нерселер менен дагы жардам берет экенсизби? Бул мында аспаптар керек да. Барса жерлерин ушул менен түздөш керек. Анан жанакы мисалы үчүн жанагы борборун таап, анан жана иш жагымды кеңейтип алгандан кийин биринчи кезекте бул жанакы мындагы цилиндр форманы көтөрүш керек да. Цилиндр форманы көтөрүп алгандан кийин анан ар кандай формага келтирсек ылайыктуу да ошолчу. Ошол себептен ана мында кылдат көтөрүш керек мынтип. Манжаларыбыз жакшы сейиш керек да, бул канча калыңдыкта болуш керек. Ошондой калыңдыгы бирдей болуш керек да. Анан окуучуларга да айтып, олардын жанында отуруп көрсөтүп, мындай кумдай кулағына куя берем да. Жакшы. Жана биздин балким телекөрүүчүлөрдүн арасында дал ушул багытта окугусу келген балким балдар дагы бар. Кыскача маалымат берип, жазап дагы айтып бере бериңиз. Кантип сизге келип окуса болот? Кайсы жака барып тапшырышы керек? Канча жашында келиш керек? Бул тууралуу маалымат. Так, каалагандар болсо, Бишкек шаарындагы Орозбеков 6 көчөсүндө Семен Афанасьевич Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайы бар. Ошол жакта 9 класстын 11 класстын бүтүрүүчүлөрү келип тапшырса болот. Ал жактан негизи биз шыгынга карап кабыл алабыз. Тапшырардын алдында жанагындай үйдөн иштеген 20 чакты сүрөт ала келиш керек. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир тажрыйбагай болуш керек же шыккай болуш керек. Сиздер да аны текшерет экенсиздер. Мындайча айтканда эме таланты болуш керек да. Мисалы үчүн бул жактан
таланты жок балдар окуй албайт. Анткени баарын өзү жасашат да, мисалы үчүнчү. Бирдеке айтып, жанагы композиция деген сабактар кирет, сүрөт тартуу, ошолорго шыгы болуш керек да. Биз болсо эфирибизди улантып, мастер-классыбызга да өтүп, талкуулап жатабыз. Бул жакта учурда ошол Зарина кармап турган идишке окшошуп бара жатат. Аябай кызыктуу ушундай жасалуулордун бири экен. Жана айта кетиңизчи, буга чейин окуу жайга кантип тапшырыш экендигин сиз менен талкууладык. Мисал келтирсек, мен 22 жаштамын учурда, жана балким ушундай жасалуулорду кылгым келип жатат, ушул багытта иштегим келип жатат. Канатбек мырза, мен тапшыра аламбы барып сизге? Сиз да тапшырсаңыз болот. Мен дагы окуучуларда окугам. Мисалы үчүн жанагы Славянский университетинде бүтүргөндөр, архитектурный факультет бүтүргөндөр, алар дагы кээ бирөөсү мындай жанагы мындай чакан ишкана ачайын деп ойлорунда болуп, ушундай чакан ишкана ачайын деп, анан ушундай кандай жасаш керек, ошол производствосун билейин деп тапшыргандар да болду. Ал где-то 1,5 жылдай окудук го дейм. И ушул тапшырсаңыз болот. Мисалы үчүн Дал ушул багытта иштөө канча акчаны талап кылат деген суроо узатым келип жатат да. Мисалы ушул эле станокто алсак канча турат? Так, эми станок мисалы үчүн бул Япониядан чыккан станок. Бул япондор ыңгайлуу жасаган. Мындай станок өзүнүн заводдон чыкканда где-то $2000 да. $2000 болжол менен. Мында колдонулган эмелерден сатып алсаңыздар болот. Ал болсо где-то $1000 бар. Ар кандай сатат да. $500 сатат. Анан бул мисалы үчүн бул эми менен станок менен токтолуп калбайт. Анан дагы эме керек, жанагындай өзүнүн чопонун бышыргап турган меш керек. Анандай. Ал ток менен иштейт меш. Ошондой меш керек. Жакшы. Жана учурда сиз ушул эле идиштин үстүн кесип салдыңыз. Эмнеге? Мисалы үчүн мындай жасап акырындап келип үстүнө келгенде бул жанагы биз кысып атпайбы? Кыскан сайын уже акырын көтөрүлөт да. Көтөрүлгөндө ошондо мындай түз болбой калат. Ошону кесип салыш керек да. Түшүнүктүү. Так. Буга чейин айта кетсеңизчи, дагы 60 жаштагы дагы жаш курактагы элдер келип, ушул адамдар келип окугандагы учурлар болуп калат деп айта кетиңизчи. Бул өзгөчө ушул жаатта иштөө кандай ушунун артыкчылыктары бар десек болот? Мен билишим боюнча ушул ойлонуп, чыгармачыл адамдар аябай көп ушул багытта иштегенди жактырышат. Мисалы үчүн мындан 1-2 жыл мурун мага курска келишкен. Мисалы үчүн Прондо иштегендер, офисте иштегендер. Алар болсо, мисалы саат 5ке чейин иштеп, 5тен кийин келип, мастер-класска келип кетишкенде, алар келип отуруп мындай станок олтуруп жасап эмдеп атканда айтчы да. Анан мен эметип эс алып атам депчи. Анткени кечке чейин иштегенде стресс болуп, ошонун баарын мындай уже алып салып дейт стресстичи. Анан жанагы 60 жашта деп аткан ал сен үчүн өзү үчүн кичинекей кезден бери максаты болуп турду. Канча чопо менен иштесем деген. Анан кийинчерээк ушу 60 жашта убактысы келди окшойт. Алар келип ошол мастер-класска олтуруп жасап. Эмесе аяктап да калдык. Сизден азыр күтөлүү, Канатбек мырза. Зарина, сиз эмне кылып жатасыз? Жана ошол балким ушул багытта иштеген балдарга кандай кеңеш бере аласыз? Эгерде ошол кызыгуу болсо, албетте эң биринчи кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болсо, шык болсо тапшырса болот. Мен деле башында эч көзүм жеткен эмес, ушул кесипти алып кете алармы. Бирок ушу гончарный кругда отуруп, глинаны кармаганда башкача сезимдер болот да. Мындай өзүнө тартып турат. Анан эгерде кызыгуу болсо, албетте тапшырып, өздөрү
өздөрүн сынап көрсө болот. Ошо айта кеттиңиз, башкача сезимдер жаралат деп. Сиздин ушу жашооңуз ушул окуу жайга тапшыргандан кийин канчалык өзгөрдү? 3 жыл өтүптүр, ал жака окуганыңызда. Буга чейин мындай такыр керамика боюнча анча жакшы түшүнүк жок болчу. Анан ошо Чуйковго келип, ошо агайдын жасаган жумуштарын, агайдын студенттеринин жасаган жумуштарын көрүп алып, аябай мындай мен кызыгуу болду дагы, анан эмнеге мен жасасам болбойт деп ойлондум. Балки менден да бир нерсе чыгат деп. Анан ошо 3-курска курска чейинки кылган жумуштарыбыздын баардыгын карап отуруп, мен да ошо агай сыяктуу болгум келет аябай. Ушул кесипти аркалап, ушундан ары ушуну менен токтоп калбай, аракет кылам ошо аркалап кеткенге. Жана алдыда келечектерде кандай пландар бар? Өздүк студияны ачуу, заказдарды кабыл алуу? Анын баарын убакыт көрсөтөт, бирок аракет кылам ошо. Кыялымда бар, мен да ошо студия ачып, өзүмдү кичинекей балдарды же болбосо ошо чоңдорду деле, кызыккандар болсо, келип курс өткүзүп дегендейчи. Жакшы, Кантбек мырза, аяктадык. Болду, даяр болду. Азыр кантип ала алабыз? Мисалы үчүн ореке эме деп коебуз да, бул гитаранын жана 1-2 кылынан жасалат. Мондай эме алып туруп, мынтип коебуз да, анан кесип алабыз, кесип алабыз. Анан колубузду жакшылап сүртөбүз, деп туруп. Анан мынтип туруп көтөрөбүз. Анан бул мынтип туруп эме коюп коебуз. 1-2 күн тургандан кийин анан жанагы кургайт, бир күн тургандан кийин бир аз тоорсуйт да. Тоорсугунан акырын мынтип көңкөп коебуз деп. Анан бул жердеги эмесин астын түздөш керек да. Жакшы, биз дагы аяктадык. Аябай кызыктуу экен. Албетте өздүк ушул процесси дагы, өздүк ушул ишиңизди дагы алып барып жатканда, албетте сиз өз жумушуңузду аябай жакшы көргөнүңүздү, сүйөрүңүздү да биз байкадык. Сиздерге аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Эмнегедир ушул сиздер менен убактыбыз аябай бат өтүп кетти. Жана биздин эфирибиздин аяктаганына бир аз эле убакыт калды. Сиздерге ушул келип жатат. Сиз башында кичинекей ваза жагып калбады, ошол Заринанын башында жасаган жумушу бар, ошол сизге бул студияга белек болот да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Өздүк ушул жумушуңуздар көп болгонуна карабастан, өзүңүздөр бизге да убакыт бөлүп, бул жака келип, маек берип кеткениңиздерге жана алдыда мындан дагы чоң, мындан дагы кызыктуу жасалголорду биз дагы күбө бололу буларына. Сиз пландап жаткан Зарина айым, алдыдагы дагы бардык ушул максаттарыңыздар, кыялдарыңыздар орундасын жана ушундай биздин маданиятка чоң салым кошконуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, балким сиздер дагы ушундай өзгөчө шыккай үй болгуңуздар келет, ушул багытта иштегиңиздер келет. Сиздер дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-энелерге дагы айта кетели, балким балдарыңыздар дагы ушундай чыгармачылыкка ээ болуп, же ушундай өзгөчө бул дагы кесип ой жүгүртүүгө дагы жакшы бир салым кошот экен. Ошондуктан Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайына тапшырып, ал жака барып чопону көркөм жасалгалоо бөлүмүнө балдарыңыздарды берсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин студиябызда Канатбек Бейшибаев, Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын чопону көркөм жасалгалоо бөлүмүнүн окутуучусу жана Зарина Сайфидин кызы дал ушул бөлүмүндөгү 3-курстун студенти келип, биздин бардык суроолорубузга жооп узатышты. Амандашканча.